Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандын эч бир жерин анклавга айлантпайбыз. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев саясатчы Исмаил Исаковго социалдык тармак аркылуу берген жообунда билдирди. Ал номер 39-протокол кабыл алынгандай аткарылса эки өлкөгө тең, ыңгайлуу болуп, чек ара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөөрүн белгилеген. Такталбаган өз оюңуздан чакырылган маселени айтып, элдин бүйүрүн кызытпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып карап турчу биз эмеспиз. Эч качан сиз айткан Исфара Чоркух, Аксай Ворух жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. 4 көчөнү сиз да бергиңиз келип турабы? Мен барда берилбейт. Бир гана Аксай Ворух жолу боюнча протоколго эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайыктуу статус аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлуш керек экендигин бул жерде көрсөтө албаймын, деди Ташиев. Ошондой эле ал Исаковду кааласа мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясына кошуп алаарын билдирди. Аны менен катар эле мамлекеттик сырды ачпоо үчүн саясатчыларга жабык эшик артында түшүндүрүп берүүгө даяр экенин айтты. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечендетүү. Сенден кем эмес мекенчилдер, акылдуулар иштеп жатабыз. Ошондой эле жасаган ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз, деди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Буга чейин да жогорку кеңештин депутаттарына номер 39-протокол боюнча маалымат берген.